Ассаламу алейкум достор, ассаламу алейкум туғандар, қандайсыңар? Бүгін 25 август, күнгі демалыш күн, жұмышты баштадым, құдайым бұйырса, бисмилля деп. 13:35 саат, 1:35 минут өтті. Бірінші заказ алдым жаңа эле. Шереметьевоға бердім, Москва Ситиден. Шереметьево терминалчысы 36 минута 34 километр дейді. Бүгінгі жұмыш қандай болады? Уже сентябрь жақындап қалды, жұмыш башталып қалды, не болып қалды? Ошол аркылуу, ошол жөнүндө сөз болмокчу бүгүн видеонун жүрүшүндө. Жана жұмыш жөнүндө көрсөтүп берем болгондой. Видеону аягына чейин көрүп туруңуздар, байкап туруңуздар. Ойлоруңарды комментарийге жазып, каналга катталып, лайктан басып коюңуздар достор. Кеттик, ана жұмышты баштадык. Шереметьево, терминал С. Да, СБО? Шереметьево. Да. Так, анан достор, менден сурап жүргөндөргө жакшы таксопарк барбы, подключение болгонго деп, же болбосо ошондой эле издеп жүргөндөр болсо, мен силерге Альфа таксопаркын сунуштап кетким келип атат. Кошуларыңар менен балансыңарга 500 рубль салып берет. Жана ошондой эле эгер силер досторуңарды бирөөнү кошо турган болсо, паркка ар бирине 1000 рубльдан салып берет. Жана ошондой эле кошулган күндөн баштап путевой лист бекер берилет. Парктын комиссиясы болгондо 2%, эгер парковый самозанятый болуп иштей турган болсоңуздар, анда 1%. Техподдержка күнү түнү силерге өзүнүн ар кандай жардамын берет. Жана ошондой моментальный вывод, эч кыйынчылыгы жок, күнү түнү чечип ала берсеңиздер болот достор. Альфа таксопаркына кошулуп достор, биз менен бирге иш алып барыңыздар. Как вас зовут? Мирбек. Мирбек? Да. Мусульмане? Альхамдулилля. Альхамдулилля. Меня зовут Инхаян. Инхаян. Очень приятно. Взаимно. Откуда? Я из Катара. Из Катара. Ага. Альхамдулилля. В Катар улетаете? Сейчас, да? Ага. Спасибо. Пожалуйста. Так, достор, Шереметьево терминал С-га келдим. 35 минутада 5233 рубль. Ушул жана алып атканда байкабай калыптырмын. Пример менен берди окшойт деп ойлоп атам. Потому что Шарике биринчи заказ бүгүн воскресеньеда. Шарике алсамбы деп примерди да күйгүзүп койгом. Домой тартып туруп. Ошо пример менен берди окшойт деп ойлоп атам. Азыр карап көрөйүнчү кайсы менен бериптир. Так. Пример менен берсе деле жакшы. Жок, элит менен эле бериптир. Элит менен эле келиптир менен. Эми азыр домой тартып койгон үчүн проводник берди. Азыр эми парковкага киребиз. Түз эле экинчи парковкага кирет окшоймун.
Астафьевская, да? Да, все. Так, достор, немеге келдим? Потапова деген. Астафьевская улица, 56, корпус 1. Бұл жаңа Бутово жақта болып қалды ғой дейм. Ова Бутовода екен. 1 саат 5 минутада келдім. 9197 рубльға. Шереметьеводан, терминал Б'дан, ушул жаққа. Заказ Кудайға шүгір, сонун болып кетті, сонун. Саат 17:22 болды. Шереметьево қаншада бардым әлі? Ал жақта ошо бир 2-3 саат уақытым кетті ұқсайды. Достор, комфорт плюс тарифи боюнча блокировка болгондор ар дайым айтып келем, блокировкадан чыгарып берет. Бека деген бала деп. Мынакей жанында көрүп отурган Бека отурат. Көбүнчөсү мага WhatsAppка жазышат. Бека акчаны период которду атат. Которсок болобу, ишенсек болобу, анын телефонго жооп бербейт экен же WhatsAppка жооп бербейт экен деп. Ишенсеңер болот, мынакей Бека өзүмдүн жакшы тааныш брачкаларыман болот. Эгерде силерден акчаны котортуп алып кайра связга чыкпай жок болуп кете турган болсо, мынакей Бека ар дайым жанымда. Любой жерден кармап келип силерге салып берем. Туурабы? Ушундай. Анан телефон номерге жооп берип, WhatsAppка жооп берип, активныйраак болот, Биз жооп бербей калсак, WhatsAppка жазып койсоңуздар, биз ачып беребиз. WhatsAppка жөн эле ассаламу алейкум же болбосо ушундай жазыштан эмес, эмне маселе менен чалып атасыңар, эмне маселе менен кайрылып атасыңар, ошону сразу жазып коюңуздар. Аккаунт боюнча ушундай проблема бар, ушуну кыласыңбы, кылбайсыңбы деп туурабы? Ошону жазып койсо болот. Все, мынакей, Беканын телефон номери экранда көрүп атасыңар, чалып, жазып, кайрылып, проблемаңарды решать эте бериңиздер. Здравствуйте. Так, куда поедем? Так, сейчас. Бутлерова 7Б. А можно же переводом, да? Да? Так, по номеру или по карте? По номеру телефона. Ага. Можете продиктовать? 3 девятки, Ага. 711, 711. 8639. Сколько я должен? Сейчас посмотрим. А Сбербанк, Тинькофф? Сбер, Тинькофф, без разницы. 9700 показывает. 9700. Хорошо. Вот. Вперед. Спасибо. До свидания. До свидания. Хорошего дня. Так, достор, жана Бутового барып атым эле. Бутоводан ылдый шаар жакка түшөйүн деп түшүп келатсам, группадан коллегалар жазып калды. Бир орус коллегам бар эле, Зикир айдаган. Калужский шосседа ким жүрөт, барбы бирөө деп. Мен бармын, мен жүрөм деп, как раз МКАД жакка жетейин деп калгам, Калужский шоссе менен. Десем, ушуна Калужский шоссе 47 километрде заказ бар. Аласыңбы деп калды. Алам деп МКАДтан ары 24 километр экен. Бардым, барып клиентти кайра алып түштүм немеге, Обручевага. Анан тиге баасын сүйлөштүм беле канча дейин десем, Яндексте канча көрсөтүп атса, ал 5600 рубльга барыптыр. Мо тоже ушул райондон, жана Рио торговый центрден, Ленинский проспекттегичи. Мен ушунчага баргам дейт, барган сен анчага бардың. Биякта подача менен кайра алып келген кымбатыраак болот да десем. Билбейм, Яндекстен карап, өзүң да бир үстүнө 2000 рубль кошуп айтып койсоң болот го дейт. Барып бир 8000 деп айтайын деп аткам. Бияка жетип туруп, Яндексте бир сыйра карап коюнчу канча көрсөтөт экен деп. Карасам 9700 көрсөтүп атыптыр. Бияка чейин 34 километр 42 минута болчу. 9700 деп көрсөтсөм, Яндекс ушунча көрсөтүп атат деп көрсөтсөм 10 000 рубль которду.
каяка жанталашып кирип атасың? 10 000 рубль которду, 34 километр, где-то bir 40 минутада келдим. Вообще сонун заказ болуп кетти. Эч кандай комиссия жок, эч кандай иш жок. Элестеткиле 34 километр 40 минутада. Валерийге рахмат айтам. Орус коллегам аты Валерий болчу. Ошол достор, саат 19:33 болду. Жумушту улантабыз. Азыр немеде жүрөм? Ошо Бутлерова көчөдө. Здравствуйте. Здравствуйте. Деревня Пескова, да? Да, да. Так, достор, деревня Песковага келдим. 45 минута 6407 рубль. Мен ойлогондон негизи азыраак эсептеп койду. 52 километр беле ушундай. Прям центрдан жанагы отель Карлтондан келдим. Деревня Пескова. Новая Рига менен түз өйдө почти скатка бир аз жетпей калдым. Ошол эми бияктан азыр жаңы эле бир заказ берди, примерди күйгүзүп койгом. Бияктан пустой кеткенден көрө хотя бы пример менен центрге болсо да алып кетсем жакшы болот депчи. Короткий эле заказ болчу экен, раз эле албаптырмын, 8 километрден берди эле. Бияктан заказ күтүп көрөйүн. Бүгүн воскресенье, центрди көздөй заказ бериш керек негизичи. Так, туугандар, Новорижское шоссе менен кайра ылдый түшүп баратам. Пробка бул жак, как всегда, воскресенье, шаарды көздөй бардык дачниктер обратно кетип баратат. Ошолордун жаңы келатканда коркуп аттым эле, обратно пробка болбосо экен деп. Пробка болуп калыптыр уже. Саат 10 болду, 10 болсо деле уже пробка. Неме жөнүндө айта кетейин дедим, бир кыска нуска. Доход жөнүндө. Бүгүнкү доход азыр мына 3 заказ менен таксометрде 15.508 рубль иштептирмин. Арендам чыкты таксометр менен. Анан жана бир заказ сбарта болбоду эле 10 000 рубльга. Ал таза чөнтөккө калыптыр. Анан өткөндөгү видеолордо баягы айтып кетип атпаймынбы? 5 000 рубль, 8 000 рубль, 10 000 рубль иштедим, аз иштеп калдым депчи. Ошого карабастан Кудайга шүгүр деп кетип атам, бирок жазып калып атышат мага комментарийге. 5 000 рубльде, 10 000 рубльде акча катары көрбөй калыптырсың, көптүрсүң, кантип ушунча 10 000 рубль эмне сага акча эмеспи, бул сонунда депчи. Туугандар, мындай да, мен 15 000 рубль аренда берип атам, плюс 3 000 рубль расход кылып атам. 18 000 рубль менин күнүмдүк бир жумушка чыкканда расходум. 18 000 рубль расход кылып, 10 000 рубль чөнтөгүңө таап кетсең, бул нормалдуу көрүнүш эмес. 18 000 расход менен мен бир жок дегенде 20-25 000 рубль таап кетишим керек да. Ошондо бул нормалдуу көрүнүш да. А эгер сенин күнүмдүк расходуң 18 000 болуп, чөнтөгүңө 5-10 000 рубль тапсаң, бул значит бул жумуш туура эмес да. Мен бир суткалык расходум, доходум болуп атат да, мен бир сутка иштеп атам. Мен бир сутка иштеп 2 күндүн акчасын табышым керек. Анткени экинчи күн эс алып үйдө жатып атам. Ошол себептен мен ошого аз болуп калды деп айтканым ошондон. А негизи адам баласы негизи эле бул мыйзам ченемдүү көрүнүш мындай болуш керек да. Мен күнүмдүк доходдон 30% расходума кетиш керек, 70% чөнтөккө калыш керек да. Ошондо бул нормалдуу көрүнүш болот да. А меники тескерисинче болуп атпайбы? 18 000 расходума кетип атат, анан ошондон бир 5-10 000 чөнтөгүмө калып атат. Демек, бул туура эмес да. Ошону туура кабыл алгыла, туугандар. Эгер мен күнүгө 5 000 рубль, мисалы үчүн бизнес тарифте иштеп 5 000 рубль аренда төлөп, 10 000 рубль чөнтөккө таап кетип аткан болсом, анда бул жакшы. Эгерде мен эконом тарифинде иштеп 2 000 рубль аренда төлөп, 8 000, 5 000 рубль чөнтөккө таап кетип атсам, бул нормалдуу нерсе да. А мен бул жерде 15 000 рубль аренда төлөп атам, 3 000 рубль расход кылып атам, 18 000 ошондо. Анан чөнтөккө 5-10 000 таап кеткен, бир сутка иштеп. Бул туура эмес да. Ошону салыштырып,
бүгүн аз болуп калды. 10.000 рубль негизи аз да, бир суткада бул тарифте иштеп тапканыңча. Анткени экинчи сутка мен иштебей уктап эс алып атам. Ошого салыштырып айтканым, достор, ошону туура кабыл алыңыздар. Анан баягы 10.000 рубль мен күнүгө таап аткан жерим жок, мен через день таап атам. Ошондо аз да. Ошон үчүн бир сутка иштеп ден соолугумду кетирип атам, канчалык нервим кетип атат и бир сутка өмүрүм кетип атат. Ошого салыштырып айтканым, туугандар, ошону туура кабыл алыңыздар. Ошондой. Давай увидимся. Здрасте. Здравствуйте. Давай. А вы одна? Да. Коттеджный поселок Кусово плюс. Да. Так, можете вот здесь остановиться, пожалуйста? Пожалуйста. Так. Всего доброго. Да, До свидания. Хорошего вечера. Спасибо. Так, 7 минута 1899 рубль. 3 километр. Азыр обратно ошол жерден кайра заказ түшүп эле, муну алып келген жеримен. Ал заказ турат дагы эле, отмена кыла эле экен. Суун жок болчу. 2 штук эле сууну кылаган болчу. Түшүп барат, ошо сууну илип кетти. Үйүнө кирип баратат, үйүндө суу бар да эми. Ошентип эле койсо болмок. Ошол достор, кайра барабыз. Кайка барат болду экен бул. Тоже Каратышко дейм. Здравствуйте. Горки 8. Спасибо. Пожалуйста, до свидания. Так, 6,5 минута 1102 рубль. 5 километр. Бул примерный заказ экен. Примерді да күйгізіп койгом. Бияктан, чтоб пустой кетпей. Хотя бы пример мен болсо да ала кетейин деп. Ошон үчүн отмена албай күтүп атыптыр. Мына элит менен салыштырмалуу. Жана элит менен 3 километр. Тоже ушундай эле убакытта бардым эле, 1900 рубльга. Бул азыр 5 километр. Тоже ошондой эле убакыт, но 1100 рубль. Разницасы ортодо 800 рубль. Ошон үчүн примерди көп күйгүзөргө келбейт да. Здравствуйте. Можно кондиционер посильнее музыку? Yes. Так, Ленинградский проспект, да? Да. Жана Барвихадан жана заказ таштагандан эле сразу эле аркасынан заказ берди эле, барсам Ленинградский проспект экен. Бул Ленинградский проспект 29, корпус 4. Бул немеде Третий кольцо менен кесилишкен жерде 6098 рубльга келдим. Мощный берип койдум, мощный заказ. Сонун болуп кетти. Зарядым 24% калып калды. Бүгүн аябай мындай долгий заказдар болуп, зарядым көп кетип калды. Еще баштаганда да 80% менен эле баштагам.
азыр машинаны зарядтап албасам көпкө жетпей калчу деп болуп калдым. Саат 23:28. Шереметьевого уруп бара келе коеюн деп аткам, чото бара албай калдым. Ал жака барсам, кайра обратно алысыраак заказ берип койсо уже жетпей калам. Так азыр зарядтап шарикке баргычакта уже шариктин дагы немеси бүтүп калат. Ошон үчүн эмне кылышты билбей калдым азыр. Мындай эле иштейт окшойм, шаар ичинен 1-2 заказ кылып, анан зарядка турат окшойм. Достор, жумушту уланта албай калдым. Жумушту наоборот бүтүрүп атам. Себеби немеге бармакмын? Гаилер туруптур, азыр гаилерден өтүп кетейин. Эртең саат 4-тө рыбалкага бармакпыз. Ал такыр эсимен чыгып баратыптыр. 4-тө чыгып кетебиз Москвадан. Биз жеткичекте 6 болот. 6-дан баштап тиги рыболовный клуб ачылат экен, балык кармай турчу жер. Кай жака барасыңар десеңер, адреси пока что мен точно билбейм. Жуковский аэропорт тарапта деп атат деди, Раменский райондо. Кийинки видеолордо айтып берем, кайсы жерге бардык, кандай болду, рыбалка кандай экен, жакшы жер бекен, жаман жер бекен, канча балык кармадык, эмне болду, ошол жөнүндө кенен айтып берем. Ошон үчүн азыр жумушту бүтүрөйүн деп атам, уже саат 12 болоюн деп калды. Мен үйгө барып, кийинип, дайынданып, алчу нерселеримди алып, удочкаларымды табыш керек, издеш керек, аларымды дайындаш керек, анан зарядташ керек машинаны, мойкага кош керек, машинаны ташташ керек. Ошо мен саат 4 болот экен. Ошо мен бүттү, уже жумушту бүтүрдүм. Бүгүнкү жумуш жөнүндө айта кетсем, 21.500 рубльга иштептирмин таксометр менен. 10.000 рубль мындай иштедим, ошондо 31.500 рубль. Так 16.500 плюс еще 1000 рубль, 18.000 рубль расход алайын. Андан ар жагында 13.000 бирдемке рубль таза иштеген болуп турмун, достор. Ошол жумуш ушундай кыскача болуп калды. Дагы эртең менен саат 10го чейин иштемекмин негизи. Алдыда канча дагы 10 саат эрте бүтүрдүм жумушту. Рыбалкага барайлы деп көптөн бери дайынданып жүргөнбүз. Ошол достор, ушу менен бүттү жумуш. Жакшы бир чыгарылыш болду го деп ойлойм. Эгер кемчиликтер кеткен болсо кечиргиле. Кийинки видеодо дагы кызыктуу бир нерсе чыгарып бергенге аракет кылам, достор. Өзүңөргө этият болуңуздар, сак болуңуздар. Кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин анда.